Аялдарга 8 топ арам болгон жумуш. Биз бул нерсеге анча көңүл бурбашыбыз мүмкүн, бирок рызкыбыздын берекесин качыруудан коркойлу. Биринчиси арак сатуучу. Өзүңүз ичип чекпесеңиз да, ошол нерсени сатып акча тапканыңыз үчүн арам болот. Экинчиси болсо официант же барбер. Алкоголь куя турган жерде иштөө. Эгер жумушуңуз спиртной куюп берүүгө байланыштуу болсо, бул да арам. Себеби пайгамбарыбыз аракка тийиштүү 10 түрдүү адамды каргаган. Ошолордун арасында алып келип берген адам да, куюп берген да бар. Үчүнчүсү болсо модель промоутер. Аялдарды клиент чакыруу үчүн кооздук катары колдонуу. Аллах аялдарды жахилият убагындай өздөрүн реклама кылуудан тыйган. Төртүнчүсү болсо маникюр жасаган, бровист, наращивание ресниц, чач эккендер. Пайгамбарыбыз келбетин өзгөрткөн аялдарды каргаган. Эгер жумушуңуз шарият нормаларын бузган болсо, анда иштөөңүз арам болот. Бешинчиси болсо кредит берилген банкта иштөө. Эгер ишиңиз процент менен аралашкан болсо, иштөөңүз арам болот. Себеби Аллах сүткордук менен алек болгондорго согуш жарыялаган. Алтынчысы блогер же контент мейкер. Шарият тыйган нерселерди чыгарып акча тапса арам болот. Эгер контентин жалаңырлар менен же күнөө иштер менен хайп кылса, же аял өзүн эл көзүнө чыгып жаман жүрүм турумдарды көрсөтсө, бул иштен тапкан акчасы арам болот. Жетинчиси психолог, коуч, тренер. Бул да шариаттын нормасынан жат нерселерди элге үйрөтүп адаштырса, анда тапканы арам болот. Сегизинчиси сетевой маркетинг. Проценттен чыккан акчанын баары арам. Эгерде сиз башкалардын арамдан акча табышына жардам берсеңиз, анда сиз да жооптуу болосуз. Эгерде сиздин жумушуңуз ушулардын арасында болсо, анда муфтиятка барып, так фатуасын билип алыңыз. Бул маалыматты болсо жакыныңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыз.